UFC'nin оор салмагынын мурунку мушкери Марк Хант бир нече жылдан бери бул уюм менен соттошуп келет. Анын чыры убагындагы Брок Леснардын допинг колдонушуна байланыштуу. Мушкер бул чырды соттук териштирүүдөн кийин жеңилип калгандыктан эми мынтип мурунку жумуш берүүчүлөрүн октагон ичине тартып киргиси келип турган маалы. Супер самуалык Марк Хант Дана Паразитке, Лоренцо Фертита жана Фрэнк Фертитага каршы деп Хант Facebook баракчасына жазды. Ушул шордууларга каршы 5 раунд. Бул адамдар эмне деген мушкерлердин жанын, канын ичип алышкан. Эгер силер мени жеңип алсаңар, анда сотко кайрылуумду токтотом. А эгер мен утуп алсам, UFC түзүлгөндөн бери тоноп келген ар бир мушкерге төлөп бересиңер. Мындай беттешти көргүсү келгендер барбы деп жазып калтырды. Бир эле кетсе 47 жаштагы мушкер Невада штатынын соту чыгарган чечимден кийин UFC уюмуна 388 000 соттук сарптоолорун төлөп берүүгө милдеттендирилген. Бирок Хант бул маалыматты төгүндөп, соттук териштирүү уланып жатканын айткан. Эске салсак, спортчу UFC менен 2017 жылдан бери соттошуп келет. Уюм Брок Леснардын допинг колдонгонун билсе да, аны менен беттешке чыгарып, өмүрүнө коркунуч туудурган деп эсептеп сотко берген. Бокстун WBC жана WBO версиялары боюнча жарым жеңил салмагындагы учурдагы чемпион Аманда Серрано, эгер UFC Джейк Полдун шартына макул боло турган болсо, уюм менен келишим түзүп Валентина Шевченкага чакырык таштоого даяр экендигин айтты. Эгер UFC Джейк Полдун сунуштарына макул болсо, мен 57 кг салмактагы учурдагы чемпион Валентина Шевченко менен бир беттешке чыгууга даярмын. Келгиле, тарых жараталы деп пуэрто-риколук спортчу Твиттерде жазды. Буга чейин Джейк Пол, эгер UFC уюму өз мушкерлеринин минималдык гонорарынын суммасын $12,000 $50,000 чейин көтөрүп, жыл сайын тапкан кирешесинин 50%-ын аларга чачып бөлүп берсе, Хорхе Масвидаль менен ММА эрежесинде мушташууга макул болом деп билдирген. Ал эми 33 жаштагы биздин Шевченко өзүңүздөр билгендей чемпиондук курун 6 жолу ийгиликтүү коргоп кала алды. Бул профи боксчу ММАге келсе, Шевченко кандай мушташар эле? Пикирлер болсо жазабыз. Ошондой эле 33 жаштагы Аманда Серрано бокс карьерасында 42 жолу утуп, 1 жолу тең чыгып, 1 жолу утулуп калган. Аралаш мушташ же ММАда ал 3 беттешке чыгып, 2 жолу жеңип, 1 жолу тең чыккан. Андан сырткары пуэрто-риколук спортчу джиу-джитсу боюнча мелдештерге катышып, 5 жолу жеңишке жеткен. Демек партерде деле начар эмес. Каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуздар.